УКМК козгогон кылмыш ишинде айтылып жаткан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр Мен эшикке чыгып турайынчы, бирөөлөр менен чыгышып атам. Сейчас я выйду. Президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жакын досу Элдос Усенбековго 500 сомго өткөрүп берген. Бишкек шаарынын 1-Мара райондук соту тарабынан тергөө учурунда камакка алуу түрүндө чечим кабыл алынды. Мындан улам СК Development убагында Бакиевдер менен бизнес өнөктөш болгон деп айтууга негиз бар. Мен Алексей Валерьяновичти таанычу эмесмин. Экөөбүздү Рустам Жапаров тааныштырган. Бул курулуштун жүрүшү менен президент Садыр Жапаров дагы таанышып кеткен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2022-жылы Ысык Көл облусунун аймагындагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча бир нече адам шектелип кармалганы, алардын ичинде СК Development компаниясынын жетекчиси Алексей Конев да бар экени кабарланган. Поликлиника бул иликтөөсүндө Алексей Коневдин жана ал жетектеген СК Development компаниясынын айланасындагы күмөндүү жагдайларга Президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жана президенттин жакын адамы деп айтылып келген Арзыбек Буркановдун кандай байланышы бар экендигин айтып берет. УКМК козгогон кылмыш ишинде айтылып жаткан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр Ысык Көлдүн Булан-Сөгөт айылында жайгашкан дал ушул Аврора плюс эс алуу жайы. Андагы коттедждер 300 000 доллардын тегерегинде бааланарын президент Садыр Жапаров буга чейин айткан эле. Бул эс алуу жайы убагында Бакиевтерге таандык болуп, 2010-жылы улутташтырылган болчу. Бирок кийин ал коттедж батирлердин көпчүлүгү мамлекеттик менчиктен чыгарылып кеткендиги айтылат. 2022-жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Алексей Коневди Аврора плюс эс алуу жайындагы коттедж батирлердин бир бөлүгүн легалдаштырууда жасалма жарандык укуктук келишимдерди түзүү жолу менен кылмыштуу топко түздөн-түз көмөк көрсөткөн деп айыптаган. 2022-жылдын 5-февралында аталган адамдардын тобуна кыймылсыз мүлк объектилеринин бир бөлүгүн легалдаштырууда жасалма жарандык укуктук келишимди түзүү жолу менен түздөн-түз көмөк көрсөткөн СКД ЖЧКсынын жетекчиси кармалып, 2022-жылдын 7-февралында ага карата Бишкек шаарынын 1-Мара райондук соту тарабынан тергөө учурунда камакка алуу түрүндө чечим кабыл алынды. СК Development'ın жетекчиси Алексей Коневдин кылмыш ишине байланыштуу комментарий алууга аракет кылганыбызда ал чет өлкөдө жүргөндүгүн компаниянын өкүлү билдирди. Как мы можем связаться с руководителями Надеждой Никитиной и Алексеем Коневым? Они сейчас не в стране, на выезде. То есть за границей имеете в виду? Да, будут чуть позже, наверное, к концу месяца. А мы можем как-нибудь по WhatsApp или по Telegram там задать вопрос? Нет, только при личной встрече. При личной встрече? Номера телефона я не могу вам дать. Нет, а мы можем через вас задать вопросы тогда? Нет, только вот вы можете на рабочий номер звонить. К концу месяца позвоните, пожалуйста. 1-Май райондук соту билдиргендей, Алексей Конев аталган кылмыш ишинин алкагында камакка алынып, 2022-жылдын 5-апрелинде анын камактоо кармоо түрүндөгү бөгөт чарасы эч жака кетпөө бөгөт чарасына өзгөртүлгөн. Бирок эч жака чыкпоо талабы менен Алексей Конев кандайча чет өлкөгө чыгып кеткендигин аныктоо мүмкүн болгон жок. Ал эми 1-Май райондук сотунун маалымат кызматы тергөөнү жүргүзүп жаткан органдын уруксат алуу менен чет өлкөгө чыгаларын билдирди. Тергөөдү жүргүзүп жаткан УКМК кылмыш иши боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Кызыгы Алексей Конев ага кылмыш иши козголгондон кийин жогоруда айтылган СК Development компаниясындагы 50% үлүшүн президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жакын досу Элдос Усенбековго 500 сомго өткөрүп берген. 2022-жылы компания экинчи жолу кайра каттоодон өтүп, негиздөөчүлөрдүн курамына президенттин жакын адамы Арзыбек Буркановдун бир тууган кайын эжеси Гүлбара Бокушова да кошулуп калган. Кылмышка шектүү Алексей Коневдин компаниясындагы үлүштөрүн өткөрүп берүүсү күмөн жаратат. Мындай жагдайлардан улам кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракетинде көмүскө содалашуу болгонбу деген суроо жаралат. 2023-жылдын 14-июнда Бишкектин 1-Май райондук соту аталган кылмыш ишиндеги башка фигурант Вадим Чикунаевге өкүм чыгарды. Соттон ага тийиштүү бир нече мүлк мамлекетке чегерилгенин билдиришти. Ал эми Алексей Коневдин үстүнөн козголгон кылмыш иши 1 жылдан ашык убакыт өтсө да соттун өндүрүшүнө түшө эле экени белгилүү болду.
SK Development компаниясы президенттин баласы менен анын жакын досун эмнеси менен кызыктырды экен, талдап көрөлү. Жогоруда айтылганда Алексей Конев SK Development компаниясын жетектейт. Алар өздөрүн девелоперди компания деп тааныштырып келишет. Башкача айтканда, кайсыл бир долбоорду ишке ашырууда башынан аягына чейин катышат. Курулган объектилерди ижарага беришет, сатышат, ошондой эле башкарышат. Эсиңизде 2010-жылы Бакиевтердин бийлиги кулагандан кийин анын үй бүлөсүнө жана жакындарына таандыктелген бир нече объектилер улутташтырылган. Алардын ичинде Бишкектеги аларча резиденциясынын үстүндө жайгашкан Ideal House элиталык шаарчасы да болгон. Ошол учурда козголгон кылмыш ишине ылайык, дал ушул SK Development компаниясы Бакиевтердин калкалоосу менен Ideal House'ту мыйзамсыз куруп баштаган. Ideal House шаарчасы улутташтырылгандан кийин аукционго коюлуп, 2017-жылы Восток Тех комплект ЖЧКсына 151 миллион сомго сатылган. Бирок бул объект арзан сатылып кеткендиги айтылып, процесс чыр менен коштолгон эле. Ушул 12 гектар жерди 2 миллионго кетти дегенди элди кантип көндүрөсүңөр? Эл азыр баары кыйын билет баа канча экенин. Анан 8 жолу торк өттү. Торк өткөрүп, эч кимди качтырбай коюш, ал жагынан биздин фуги профессионал. Кызыгы 2020-жылы шаарчанын курулушу жанданып, аты Сейил деп өзгөртүлгөн. Аны кайрадан SK Development компаниясы куруп, кымбат баада сатууда. Баса алар Сейил шаарчасынын жер тилкесин Керемет мамлекеттик банкына күрөөгө коюп, бир нече жолу насыя алышкан. SK Development компаниясы Ысык-Көлдүн жээгиндеги Капрез эс алуу жайынын жана Каракол тоо лыжа базасындагы Капрез мейманканасын да курган эле. Алар аталган эс алуу жайларын азыркы күнгө чейин башкарып келишет. Эске салсак, убактылуу өкмөт өзүнүн номер 95-декрети менен Бакиевтердин Капрез эс алуу жайындагы жана Капрез мейманканасындагы үлүштөрүн да улутташтырган. Мындан улам SK Development убагында Бакиевтер менен бизнес өнөктөш болгон деп айтууга негиз бар. Мындан тышкары SK Development ЖЧКсы Бишкек шаарында жайгашкан Victory Plus бизнес борборун курууда. Эске салсак, бул курулушка жергиликтүү тургундар каршы болуп келишкендигин бир катар ЖМКлар буга чейин жазып чыгышкан. Ага карабастан 2021-жылы курулуш иштери кайрадан жанданып, бүгүнкү күндө кызуу жүрүүдө. Ошондой эле SK Development Ысык-Көлдүн жээгиндеги көп функционалдуу спорт комплексин курууда. Бул комплекстин ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, виллалар, коттедждер жана эң негизгиси 68 гектар жер аянтын ээлеген гольф клубу курулуп жатат. Бул курулуштун жүрүшү менен президент Садыр Жапаров дагы таанышып кеткен. Политклиниканын журналисти SK Development'тин үлүшүнө ээ болгон Элдос Усенбеков Гүлбара Бокушова менен байланышып, күмөндүү схемаларга кантип аралашып калгандыгы боюнча суроолорун узатты. Могу SK Development ЖЧКсынын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлүп турсуз да. Анан бул компаниянын үлүшүнө кандайча ээ болуп калгансыз? Азыр мен эшикке чыгып турайынчы, бирөөлөр менен чыгышып атам. Сейчас я выйду и говорю с вами. Мен трубканы койбой эле турайын, э? Нет, я положу, потому что надо же до конца с ним. Хорошо. 2 минуты, пожалуйста. Бирок жооп берүүнү убадалаган Гүлбара Бокушовадан иликтөө жарыяланганга чейин жооп ала алган жокпуз. Рефересиз, абонент бош эмес. Ал эми Элдос Усенбеков Рустам Жапаров менен мектептен бери тааныш экендигин, Алексей Конев менен Рустам тааныштырганын ырастады. Мен Алексей Валерьяновичти таануучу эмесмин. Экөөбүздү Рустам Жапаров тааныштырган. Бир күнү алмага байланышып, Кыргызстандагы бир бизнесмен менен жолугушууну сунуштады. Алексей Валерьянович инфраструктурасы менен чоң гольф талаасын курууну пландап жатышканын айтты. Ошентип, Алексей Валерьянович менен жолугуп, долбоор жаккандыктан инвесторлорду чакырдым. Мен азыркы учурда компаниянын негизги инвесторумун. Ысык-Көлдөгү долбоорго карыз каражаттарды тарттым. Кандай гана инвестор болбосун, өз инвестицияларын коргоо жана финансылык каражаттарды көзөмөлдөө үчүн компаниянын уюштуруучуларынын курамына кирдим. Биз Рустам Жапаров менен да байланышууга аракет кылдык, бирок ал суроолорубузду жоопсуз калтырды. Бирок Политклиника медиасы иликтөөдө аталып жаткан бардык тараптардын пикирин берүүгө даяр экендигин белгилейт. Бир ай мурун президент Садыр Жапаров энесинин коррупцияга шектелип кармалышы боюнча комментарий берген эле. Азыр заман башка, баарына бирдей мамиле. Коррупцияга аралаштыңбы, мейли ким болбо, камаласың. Мамлекетке канча чыгым келтирсең, экеселеп төлөйсүң, анан чыгасың. Төлөбөсөң жата бересиң. Менин иним эле деп камабай койсом, башка инилерим да аралаша баштайт да.
Эми президенттин баласынын жана жакын досунун айланасындагы адамдардын күмөндүү иштерге аралашуусун тиешелүү органдар тоскоолдуксуз иликтеп, тиешелүү юридикалык басым берет деп ишенебиз. Сиз Политклиника менен болдуңуз. Видеого лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Саламатта болуңуз.